жаңы системаларында көріп тұрсаң, азырлықты жоғары жатқан біздің налоговый тараптан 8 миллионға чейин барлығы бошотулуп жатат. Бул күнү салык кызматкерлери Жалал Абад шаарынын Борбордук базарында жайгашкан соода жайларынын ээлерине салык саясатында жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Анда негизги маселе көзөмөл кассалык машиналарды алып колдонуу жөнүндө маалыматтар айтылды. Мында жылына 8 миллиондон ашуун соода жүргүзгөндөр гана салык төлөшөт. Ага жетпесе салыктан бошотулат. Ар бир жеке ишкерге, ар бир адам менен жеке ишкерлер менен индивидуалдуу сүйлөшүп атабыз. Бул реформа көпчүлүк жеке ишкерлерге ыңгайлуу. Мисалы айтканда азыр 8 миллионго чейин эч кандай налог, патент, салык төлөбөйт, только социалдык өзүнүн социалдык фонд социалдык пенсиясына керектүү эмелер гана төлөйт. Болду ошону каждый месяц ошону төлөп атат, ар ай сайынчы. Патент салыктарын мисалы төлөбөйт, мурунку окшоп. 8 миллионга чейин. Bir жылда отчеттага тапшырбайт ал нерсесин, только ККМ аппаратын гана чек басып, кардалар менен гана иштейт. Саткан товарыбызды салып, чыгарып, чек чыгарып, колуна карматабыз. Кундуз Ормонкулова мындан 2 жыл мурун кийим саткан жай ачкан. Ошол күндөн бери патент менен иштеп келген. Учурда ал контролдуу кассалык машина менен иштеп келүүдө. Бул ишкерге бир топ ыңгайлуулукту жараткан. Мен ККМ аппаратты койгоныма 2 ай болду. 2 айдын ичинде иштетип атам, жакшы, бизге ыңгайлуу. Биз буга чейин патент төгүп келсек, азыр патент төкпөй жакшы иштетип атабыз ушуну. Бизге жакшы ыңгайлуу. Бизге жеңилди. Биз 8 миллионго чейин андай соода кыла албайбыз да. Эгерде 8 миллиондон 30 миллионго чейин оборот болсо, алар 0,5% пайыздык өлчөмдө гана салык төлөйт. Мындайча айтканда, жалпак менен айтканда 500 миң сом обороттон 500 сом гана салык төлөйт деген сөз. Эгерде 30 миллиондон 50 миллионго чейин оборот болсо, ал 1% менен гана салык төлөйт. Азыркы учурда ККМ бул жаңылык эмес, кандайда бир жаңы эрежелерди киргизүү болуп саналбайт. Тескеринче, жогорку кеңеште кабыл алынган жаңы салык кодекси мурдагы чендерди азайткан. Мындай мүмкүнчүлүктөр жаш ишкерлердин өнүгүп кетишине зор салым кошулат. Андан сырткары чоң соода түйүндөрдөгү көмүскө экономиканы ачыктайт. Баарыбыз эле көрүп атабыз, баарыбыз эле өнүккөн мамлекеттерге суктанабыз да. Өнүккөн мамлекеттердин куралдуу күчтөрү күчтүү, экономикасы өнүккөн. Анын баары эмнеден деп ойлойбуз? Азыр ошол эле салыктардан түшкөн каражаттан өнүгүп атат ошол өнүккөн мамлекеттерчи. Мен ушул ККМди туура деп ойлойм. Албетте ар бир жерге киргизиш керек. Жалал Абад шаары боюнча 3920 көзөмөл кассалык машина коюлган. Анын 275и тиркеми аркылуу иштеп келүүдө. 340 ККМ аппараты мамлекет тарабынан акысыз ишкерлерге берилген. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.